Абдикерим Муратов, Ақмақтың сұлуы. Әңгіме. Байсарының үргөсі түнді түндігін түріп жатышқан. Мақтым асмандағы жылдыздарға қарап үнсіз сырттағы дауыштарды тыңшайды. Шауылдаған суының чамынып кіргене, аттардың кішінегене. Сүт ақ. Қайдандыр сүт ақтың қинала үн қатқаны жаңырып, қыздың жүрегі болқ ете түсті. Келді, сүт ақ болып келді. Сүт ақ дағы үн қатты. Жануар сүт ағы, ошентіп таң атқыча қиқырып шықса, таң атарда оғызына бір тамчы сүт құйылады. Атасы ұйғу екен, кімге айтқаны белгісіз өзінше қуыранып қойды. Сүт ақ. Ана, Батырбеге сүт ақ болып белге өріп чақырып атады. Мақтым ортынан ақырын тұрып сыртқа жөнеді. Қайда Мақтым? Атасының үніне шықты. Сырт қыле. Айсұлуны ертістіп шық, қорқасың. Мақтым үн шықпады, шығып кетті. Сүт ақ. Үн шыққан жаққа қарай қараңғыны жирей ақырын басты. Теге жақтан да кімдер біреуінің қарағаны жылып келетады. Бұл екі қарағын заматта бірігіп қалды. Алтыным, сұлуым, назигем, перизатым. Қойым кет, атам ойғу. Асыр. Сүт ақ сайрабай қалды. Батырбек Мақтым қыздың құмарына той бой қайра қарайды. Чаштарынан сылайды. Кемдір біреу жөтөлді. Жегет қараңғыға сіңіп кетті. Мақтым қыз өргөге кіріп келді. Екі беті албырғанын атасы көрген жоқ. Тез демалып атқанын байқады. Көпкө түндіктен көрінген аспанға тігіліп жатты. Жүрегі еме, елекі жігеттен құшағынан жөн шықпай туйлап шығып, тынбай дүкілдіп соғып атады. Алыстан қайра сүт ақтың сайрағаны естілді. Байсары көп ішінде жүрген бір жан әлі. Бұл кешіне кейін елден мал бөліп қойды. Бір жылы 4 ешкі бағып, алары жақшы төлдіп, 6 жылдылы ешкілер батпай кетті. Ешкісін ұйға, жылқыға алмаштырып, малын көбейтіп, анан ошол мал әліға өзінің да ұшқысы артып, чычқа құлақ чығаша қылбай, мінтіп, 12 қанат ақ өргө жасатып, малы жоқтырға кекірейіп қарачы болды. Байсарының көтеріліп қалышына екі ұлы айталы менен малсарыда қиыла қысса қошты. Екі өтең тірілікке бүйре жығып, очылық қылып, етменен үзбей бағат. Аң терілерді алыстан келген содагерлерге майда чүйдігі алмаштыру атасын құрсан қылышат. Мына азырда мал алын көбейтуінің айла малын іздеп, Байсары өргөсінді аю талпаққа жамбашта отырат. Тегендейрек ашқана тарауында 7-8 жашар қызы Айсұлу көп бышып өзінше күйпелектейді. Ассаламу алейкум. Сырттан екі бірдей жігіт салам айтып кірішті. Бұлар Байсарының балдары. Атасы көні тең чақыртқан. Ассаламу алейкум, келгіле, отырғыла балдарым. Атасы да тағдайлы манылы еші барда, екі ұлын бірдей чақыртып, дайым өз ғана отырчы аю талпағын жылдырып, ошығы отырышқа тәкіліп қылады. Азырда ошентті. Балдары оң шықпай атасының қавақ қашын қара отырып қалышты. Сөз мұндай балдарым. Айсұлу, қымыздан қойчы әкелеріңе. Қыз екі әкесіне қымыз қойды. Атаның сөзі анан уланды. Балдарым, бұл жерден көшпесек болбай қалды. Бетегесін мал тәуелеп, оттың құны кетті. Мал ұлаңдап жатауы деймда, төк семірбей атады. Мінті отырсақ жұтқа қаулауыз. Атасы балдарынан не деген кеп шығарын күтіп, сөзін ұшы жерде тамамдап, екеуінің оғызын қырады. Тегілер бір тоғын шықпай тұрып, айталы ұлылық қылып кеп баштады. Жақынделе көшіп келді келе қо ата. Мындай тоқой тарапқа жаңақтың арасына мал жайсақ, хал жақтар азырынша от еле қо. Жаңақтың көлөкөсіндегі от малға от болып мане қылбайды. Малдың için өткөріп арықтату ет. Екеуің барып жер қараштырып, оңытты қоныш іздеп келгіле. Лайық болса 2-3 күнде көче тұрған болалы. Сөз бөтті. Еме атасы тігіле екеуінің кевіне құлақ салбайды. Екеуі шығып кетті. Дағы баяғы көчі, дағы баяғы қоныш ізді. Деги олар бір жерден жай алып, бұтты кенен сосы отырышпады ға.
Kaçan bolsa malga jaylı jer dep жүрүшкөн. Өргөгө акмактым кирди. Атасына тазим кылып ийилип, ыйба менен ашкана тарапта турду. Кыздын солкулдап турган убагы толгон айдай толукшойт. Укурук моюн, калем каш, көздөрү карагаттай жайнаган, ууртуна күлкү топтолгон, ай десе ай аркы жок, күн десе күн көркү жок. Чырайын көргөн адам эстен танган болуп турган, толуп турган маал эле. Чакыртыпсыз атаке? Тике карай албай атасына акырын унчукта. Бойго жеткен кызды атасы эмнеге чакыртат кызым? Келин кесектен сени тексиз жерден тең тапты да уктум. Уккан кулактын айыбы жок. Мен сага малдуудан малдуу, алдуудан алдуу кудалар келгенден абадым. Токол болбосун деп өз эркиңе койдум. Сен болсо жылкы семирип эсин жыгытат болуп, кой, эсиң барда этеңди жап кызым. Кыз туталанып оозуна кээ боло албай туруп калды. Каршы сүйлөйүн десе чын, не кыларын билбей, жүзү манаттай кызыл тартып, уятынан араң чыдап, «Анча эмне болду атаке?» деп араң сүйлөөгө батынды. Мен сени өз колум менен өрүш толгон жылкысы бар байга узатам кызым. Калыңыңа күдүрөтүп кой алдырам балам. Кызмактым атасынын акыр бир күн ушинтип айтаарын купуя туюп жүргөн. Мына эми ушентти. Кыз кылыгы менен атасына эркеледи. Мал деп жүрүп курuyт окшойбуз ата. Адам мал менен адам. Малың болбосо сен бир моло ташсың. Эч ким сени кырабайт. Эл катары санабайт. Чуңкурга түртүп салып кете берет. Кантип эле? Ушундай. Буга менче болгондо көзүң жетет. Кептин кыскасы бу жерден көчөбүз. Акелерим конуш чалганы кетишти. Сен да көчкө даярдан. Энеңден мына кайтыш болгонуна 2 жыл болду. Ортун сен бас кызым. Апаң көрүндө бутун узун сунуп беймарал жаткыдай болсун. Бул эмне дегениңиз атаке? Дайыма элден бөлүнүп көчүп, журттан алыстап. Мактымдын да көчүш көңүлүнө көк таштай тийген эле, анын үстүнө кызды чочуткан Батырбектен алыстап кетүү. Сүт акын көрүп калбаса колунан идиши түшүп, кусалыгы артып кыйналчу болду кыз шорту. Элден качсам мен мал үчүн, оттуу жер үчүн качып атам. Менин малым башка мал туягы баспаган жерлерде жүрсө дейм. Жерден чыккан көктү башка бут басы электе жесе дейм. Атаке, журт бузулуп калмак кутуруп атат дейт. Бир күнү бизди жалгыздатып, талап тонуп кетеби? Эмне болсок да, кандай күн көрсөк да, эл менен чогуу болуп, көпчүлүк менен кошо тартпайлы азабында, куралында. Кызым, аны мен да ойлогом. Калмактын калың жоосу келсе биринчи кимге келет? Ошо элге келет. Ошо сен айткан көпчүлүк биринчи чачылат. Ошолор тонолот. А биз булуң буйткада калабыз. Калмактын кайгуулдары каңгы баарын билип кетти. Тоодо токой иштеринде үңкүрлөр көп. Мал салыбыз менен кирип алабыз. Кудай да сактаганды сактайт. Коюңузчу ата, ушундай эле калалычы. Кызынын айткандарын кыңк дебей аткарган берки акелерине окшоп, кете бербеген көктүгүнө биресе ачуусу келсе, биресе ыраазы боло, Байсары акыркы сөздү кууланып бүтүрдү. Кызы атасына акыл үйрөтпөйт балам. Бул баш далайды көргөн. Тексиз жерден тектүү болгом. Кийин акыры атамкы туура экен деп каласың. Айсулуу, эжеңе кымыз кой. Сөз токтоду. Айсулуу сыр аякты толтуруп эжесине кымыз сунду. Мактым ооз тиймиш болду да, кайрадан сиңдисине узатты. Жүрөгүнө кымыз барбады. Акмактым чачтарын чубалтып, бурала басып, ичи толо күйүт менен өргөөдөн чыгып кетти. Ашуу ашып бел жүрүп, кызмактымдан кабарын угуп, айтылуу уруунун чириген байы Апсатар Байсарынын өргөөсүн тапты. Эл менен сүйлөшүп, дала ишти ың-жыңсыз бүтүргөн Апсатар жаман энеси Ыбырайга келин алып берип, агалык карасымдан кутулбасам болбойт деп кыйладан бери санаада. Энеси кичине чагында айрымач сынып аттан жыгылып бели бүкүрөйүп калган. Ошондон акыл эси да жайында эмес. Туруп талмасы кармайт. Айылында көзгө көрүнгөн бир кыз бар эле, атасына куда түшүп барса, кызын бергиси келбедиби? Кыз өзү билет деп койду. Анан
Namысы güç bay, elden el, жерден жер кыдырып сүрүштүрүп отуруп ушул мактымдын даңазасын угат. Хатасы Байсарынын жаңыдан байып атканын, малды балатан артык көрөрүн элден угат. Анандагы бир нерсе, Байсары да буларга уруулаш болоорун, экөөнүн уругу да бир экенин эштет. Азыр ат бастырып алыс жолго көңүлү ток келатканы да ушундан. Байсары адатынча аюу талпагына жан баштап үргүлөп, 2 күндөн бери көчөр жердин жайын айтпай жоголгон балдарына кейип отурган. Сырттан ат байлаганы билинип, бир киши кирип келгенде анын атактуу Апсатар экенин көргөндө ыргып турду. Ассаламу алейкум кыз атасы. Алейкум ассалам журт атасы. Келиңиз, куш келипсиз. Эки киши, бири атактуу бай, экинчиси ошого жетем деген жаңы бай жайланышып отуруп, мал алды, эл журтту кеп кылып, кымыздан ууртап татып, бир топ отуруп калышты. Кыйды Байсары Апсатардын не келгенин болжосо да аныгына жете албай, ичинен эле Мактумдун колун сураса кантип жооп берерин билбей ойлонуп атты. Апсатар болсо Байсарынын малы канча экенин ой-мүдөөсү эмнеге барып такалаарын аңдып алды. Өзүнүн малынын алдында мунуку бир чавра эле турбайбы? Апсатар сөздүн пайытын келтирип, келген жөнүнө өттү. Байсарова, туугандыгыбыз бар. Аны жакшы билесиз. Катташпасак, өзүбүз алыстап кетки дейбиз. Ыракты жакын кылган кыз. Сизге туугандыгыбызды жаңылайлы деп келдик. Менин үкамды билерсиз. Мени милдеттендирип отурат. Мен ошо акалык парызымдан кутулбасам болбойт. Мени кандай көрсөңүз, урайды да ошондой көрүңүз. 2 уулуңуз бар экен, 3 уулду болуңуз. Байсары ушул сөздү баятаан бери эчейин жолу күтсө да, билбемиш болуп, ойлонгон кишиге окшоп кытмыр жооп кылды. Кыз чоңойсо жуучу басат экен Апсатар укам. 2 жылдан бери келим-кетим үзүлбөй койду. Энеси жок кызды не кыларды билбейт экенсиң, башым маң. Көпчүлүк экен, бирин жөнөтсөң бири келет. Муну менен Байсары кызынын баасын өйдөлөткүсү келип атканын Апсатар билип эле турат. Атай келгенден кийин эмне кылат? Не десе куп дебешке болобу? Мунун өйдөсү деле малынын бир четин гана капшырат да. Кымызды ичкенге, кызды сураганга бер дейт. Минтип журтта калбаалуу болуп турат. Калыңдан кам тартпаңыз. Канча малыңыз болсо, дагы ошончо мал кошуп берем. Байсары ичинен кымыңдай түштү. Байлыгыңды угуп жүрөм Апсатар, куру койбос турсуң. Келин-кесектен бир сөз эшиттим. Акмактым кызым бир отончу жигит менен кеп бышырып жүрүптүр. Мен экөөнү алыстатып тоонун башына көчөм. Буйрса сен тарапка ойым. Калмактан да далдаараак, анан кызды ошондо сүйлөшөлү. Апсатар тегил кишинин көңүлү бар экенин туйду. Качпашын билди, эми биротоло жайлап кетүү керек. Ачыгын айта бербейсизби, Байсарова? Болбосо үмүттү үзүп, өзүбүздүн кыздардан тандап туруп бирин алып берейин. Иштин башкача болуп кетишинен кооптонуп, Байсары жайдарлана күлүп, жойпуланып калды. Ачыгын айтам укам, малдуудан малдуу, туугандан тууган качпайт. Калыңга берер малыңды камдай бер. Ошентип экөө сөз бүтүрүштү. Байсары ызаат кылып, Апсатарды бир топ жерге чейин узатып келди. Акмактымдын чачын жууган күн өзүнчө бир салтанат. Кыз чачы Кудайдын пендеге берген бир көрсөтмөсү. Ол бурлуу жигиттин кулачы менен кулачтаса 40 кулач келет. Чубалжыган узун тулум чач ак көбүктүү дайрада кап кара болуп кыйла жерге чейин агып барат. Таштан ташка чамынган тоо суусу кыз чачына кумарын кандыра албай бир жайкап өтөт да, ылдый шашып кайра жаңы суу үзүлбөй чачты сыйпап өтөт. Кыздар кызыл-дазыл кийинип, Мактымдын чачын суу кыргагына чыгарып, айрандап жууп, кайра чубалтып, сууга таштап, кайра чыгарып, кайра жууп, бир күн кечке убара. Кыз Мактым болсо акелери жасап берген эгиздеги балаканага чыгып, каткырып күлүп, ырдап жүргөн кыздарга тамаша сөз ыргытып, бети колуна ендик, кына коюу менен убара. Кыз чачына өзгөчө баю балыктар, куштар чачты аралай сүзүп, тиштеп тартып, кыздар суудан чыгарып алса, кошу ыргып чыгып, оңуп калышат.
Kız kelindir ırdap, biri-birine su çaçıp, biri-birin suğa dürtüp, çaş juu atkanın da unutup, anan arıcak, bul jakty qarap, tokoy içinen jan adam görünbögen soň, köýnektörin etinden alıp ırgıtıp, su içine çumkuşat. Maktymnyň çaşlaryna çalınıp, balahanadan janım iýilip kıykırganda çaçyn tebilip alganynje, butuna koşu ilip ketkenin bilip, awaylap kalatda, kayra jeke çygyp, eki jagyn qaranyp alıp, biri-birini kuwalaşyp, tokoy içine kirip ketişet. Hasırda ak maktımdın çaçın juup tarap, köçkö dayardap atat. Maktımdın rapdayı murdağıta emes, oğuz uçunan gülüp, oğuz uçunan ırdagan bolat. Hansida kızlar janın koyboy maktımdı sözgö tartı urdatat. Kızlar bari birigip maktımdı qarap ırdap kirişti. Uturgu toğdan ışkırgan ularың бар ejeke, uşunça mergen degdetken kumarың бар ejeke. Höyüzlü toğdan ışkırgan ularың бар ejeke, özgöçö mergen degdetken kumarың бар ejeke. Kızlar kıtkılıktap gülüp, tokoy için jaňyrtyp ırlarına maktımdan juup kütüp kalat. Anan mukam, ajayip bir çıraylı, nazik, muayim, jürektün tüpkür tamandan çıkan ün menen maktım kusalı ırday baştaydı. Altınday bolgon karanyň, ay çykkança karayın, ay çıkkanda gelbeseň, o jigit, azabyň tartyp kalayın. Gün sıňary karanyň, gün çykkança karayın, gün çıkkanda gelbeseň, o jigit, göýtüň tartyp kalayın. Maktının ırın kızlar ulap ketişti. Hay tiýgen toğdan alkıngan, tulparың бар ejeke, adamdın barın degdetken tumarың бар ejeke. Gün tiýgen toğdan ün salgan, gün tünü tınbay sayratkan, Zeynebiň barby ejeke. Artadan Batyrbektiň gelatkanyn balahynadagy maktym birinci gördü. Gelatyşy başgaça, şaşyp algan, jolga salbay joldy kyskartyp kesip ötet. Kimdir birö, "Kızlar, Batyrbek aki geletat," dedi. "Otuncu geletat." "Hapey botum, jezde bizesiňer?" deşip, kızlar kırağın katkı gülüp, Batyrbektin aldın turup, balahanaga çıgarbay, üýmelektöp, jan alyn koýboy tosup atışdy. "Hırdap beriňiz, heçebizdiň köründügin beriňiz. Kızga gelgen jigit ırdaýt, hırdap koý uul." "Hırdaňyz bolbasa maktymga çıgarbaýbys." Kızlar birinden ötüp biri taandarday jabalaktap çuruldaşat. Batyrbek niye kılaryn bilbey, içki muňun, emeleke ugup gelgen sözün ırga odarıp, alanga keltirip tögüp kirdi. "Kaşın kara kunduzday, jarkıraýsyň jyldızday. Жазgı bar bolganda, bakka bulbul konganda, aytkan sözüň esteçi. Kudalap gelip hapsatar, kulakka söýke salıptır, koluňa altın tagyptyr. Unuttuň bak maktym, aktaşdaky şert sözdü. Tuğan jeriň sekçe, kep sözü üzbekse, otunçu dep çandyňby, maly jok dep kaldyňby?" Batyrbektiň ırının manisine ne dep atkanyny kızlar ança düşünüşpöy, biri-birin karaşat. Joş jigitden bu ne degen jorugy dep taňyrkaşat. "Jolun tospoglaçy." Üstünden maktymdan suranyçynan kızlar teň jarla berip balahananyň jolunu açyşdy. "Irıň emne Batyr? Emne deseň oşo, meni kalınga berer maly jok dep, kolundan mal tabu gelbeyt dep tabalaganyňby? Hapsatardan bükürü kösü menden öýde eken-da." Batyrbek kademkidey kapylanyp, açuusyndan özün haraň karmanyp atdy. Batyrbektiň sürünen anın ıraň başынан sezgenişken kızlar darya boýlay ıldy basışdy. Kim daýtasyň?" Maktym emne gep ekenini düşünböy den darab boldy. "Heç nerse bilbegensip çoçuganyn, çyn ele heç nerse bilbeýim. Men saga teň emesmin da. Hudaý ursun düşünsem, munday bir düşündirip aýtçy." "Çynby? Çyn ele düşünbeýsiňbi?" "Çyn, düşünbeýim, düşündirip ber." "Otunda apsatardyň kişileri menen çoğu bolup kaldym." Batyrbek maktymdy karasa, al çyn ele heç nerse bilbegensip turgan eken, anan özün toktotup düşündürüp kirdi. "Halar özlörünün bayı senin ataňa barıp, saga söýke şakek salıp gelgenin, jakynda inesi Ibrahim menen toýuňar bolaryn aýtışdy." "Kanty bile, üşenbeýim." Maktym çyn ele alışdan kabary jokda. Oşense da çyndygy bolup kalbasyn dep içinden şeklenip turdy. "Anan sen alarga emne dediň?" "Emne demegelem. Algan otunumdun baryny örtdedim da, tonun başyny alawlantyp küýküzüp kete berdim."
Акмактым кыздык наздануу менен жигиттин жибип келатканына эреркей: "Батырым, анык батырсың да. Кантип эле мен убада сөздөн танайын? Кантип эле мен сени таштап кетейин?" деди. Анан экөө бири-бирин аяп, жакшы көрүп, кызганып тиктеп турушту. "Билесиңби, Батыр, биз жакында бул жерден көчкөн жатабыз. Экөөбүз алысташып кетет окшойбуз." Мактым ич күптүсүн Батырбекке чыгарды. "Кайда? Неге?" "Билбейм. Айкелерим жер оңутун байкап келишти. Качан көчөрүбүздү билбейм. Иши кылып жакында. Ушундай болуп атат. Атам бир нерсени билип калган го." Кыз жигиттин көкүрөгүнө башын сүйөдү. Батырбек не кыларын билбей, ойлоп тапкан сөзүнө кудуңдай дароо айтты. "Анда качалбы?" "Кайда?" "Экөөбүз ээрчишебиз да, баш оогун тарапка кете беребиз. Кете беребиз. Кете беребиз, кете беребиз. Карыганчабы? Карыганча. Балдарыбызды ээрчитип, жер түгөнүп, күн баткан жерге чейин кете беребиз." "Күн чыккан жакка де?" "Мейли, күн чыккан жак болсо, күн чыккан жак болсун. Тезирээк таңды тособуз. Кыял кечим десе." "Сулуум, ак мактымым, убадага бек болчу. Бир гана меники болчу. Башка эч кимдики болбочу." Батырбек кызганыч менен берилүү менен ушинтти. Ишен, мына менин убадама кепил болсун." Мактым башынан бир тал чачты жулду да, анан түрүп отуруп, колуна чогултуп сууга таштады. "Суудай тунук, чачтай көп бололу. Ушул бир тал чачым менен убада сөзүмдү бекемдейин. Ушул убададан тайсам, ошол чачым кайра өзүмдү муунтсун. Жакындап калды. Күтө турчу. Мен сеникимин да." "Рахмат алтыным, рахмат. Жүрөгүм ыраазымын." Батырбек ак мактымды өзүнө жакындатып барат эле, суу жээгинен кыздардын каздардай кадарлашып, бака-шака түшүп келатканын көзү чалып, тартынып туруп калды. Жерден жер койбой, элден эл койбой басып, кырып, талап тонуп келет бул калмак кошуну. Барар жери жетер чеги алыс, кургак жердин бүткөнүнө чейин жүрө беришмек. Буларга туруштук берер күч жок. Каратаандай каптап келет, артынан өрттөлгөн жер, күйгөн токой, жаңы коюлган кабыр, өкүрөк өксүк, арман, бели сынган ат, кузгунга жем болгон адам калат. Кек калат, ачуу калат, ыза калат, жесир калат, жетим калат, кошок калат. Аны менен иши жок калмак кошуну, жерден жер көбөйтүп, элден элди басып, ашуудан ашуу өтүп, закымдан закымга алданып беттеген жагынан кайра тартар түрү жок. Алдынан чыккандын барып айпап, каршылашкандын баарын жайпап, жердин бетин канга боеп, артынан кара түтүн чубалтып кетип барат. Батырбекке кепилдикке таштаган 40 кулач узун чач таштан ташка урунуп, айлампада тегеренип кайра агып, шаркыратмадан шаулдап созулуп түшүп, суу боюндагы кишилердин челегине илинбей, муздак суудан канганча шимирген жылкы жаныбардын оозуна кирип барбай, аккандан агып, суу кыргагындагы адамдар менен, мал менен, токойлор менен, тоо менен, дарактар менен, түз менен иши жок, балыктар менен жарышып жүргөндөн жүрүп олтуруп, бир ташка кептелди да, чыга албай, узун болуп чубалып, ылдый агып кете албай, же үзүлүп тынбай, ошол жерде туруп калды. Түмөндөгөн калмак колу бул жерлерден кыйла кыйналып калды. Түгөндү деп түтүнүн түрө чаап, малын кырып, аркы кырга чыкса дагы 2-3 боз үй, дагы чабат, жылга менен жүрүшсө кырдан чыгат, кыр менен жүрүшсө жылгадан чыгат. Кошундун жолу арбабай койду. Суу чыккан жердин баарына коно берген бу элдин ушундай чачкындыгына таң калышты. Анан да же Кудайды билбеген, же ханды билбеген бу жердин жигиттери ат үстүндө шамалдай жүрүп, кокту койдон, ой колоттон, 40-50дөн болуп чыга калып, кошундун бир чекесинен сүрүп кирип кайра жок болушат. Тим эле ат үстүндө туулгансып, жылкы үстүндө куштай сызышат. Бекарстан тайчы да, ноёндор да, кошуунда чарчап бүттү. Бекарстандын журтуна кайткысы келип калды. Жашы да бир мынчага барды, жерин кеңитти, инеси Жан Серектин көзү бышты, колго кадыры сиңди, ошого табыштайт да, калган өмүрүндө түштүгүнө жорго минип өткөргүсү келет.
Bir günü Ayjаңтың kızı көз куйону Тайчынын жанына келди. Тайчым, ушул жерге тыңчылар келип кеткенде bir kız жөнүн айтышкан. Кандай? Дагы эмненин башын кылтыйтканы турасың? О кыз жөнүндө тыңчылар шилекейин чуурутуп кеп кылышкан. Кандай кыз экен ал, анчалык шилекей дагызган. Кыздын аты Ак Мактым Сулуу дейт экен. Мактымдарды көрбөй жүрдүк беле? Ошолордун биридир. Жок, бул башкача кыз окшойт. 40 кулаш чачы бар. Кандай? 40 кулач? Ооба пашам, ошондой. Аны кайдан табабыз? Ушул жерде, тоолордун арасында жаңак токойунун ичиндеги муздак суу аккан дайрасы бар конушта турат экен. Анда бүт кошунга жарлык кыл. Ошол кыз колго түшсө, колунан катуу кармабай, сугалактык кылбай, өзүмө тез алып келишсин. Бекарстан Тайчынын жардыгы бүт калмак кошунуна тарады. Калың калмак кошуну Бекарстан Тайчынын жардыгын уккула. Ушул кыргыз журтунда, тоолордун этегинде бир жагында Көк Ирим көлү бар. Бир жагында жаңак, мисте токою бар конушта пери десең пери, адам десең адам, ай тамактуу, алтын үндүү, 40 кулаш өргөн чачы бар, 1000 делдеге алмаш кыз башы бар, көргөндүн көзүн талыткан, шилекейди чуурутуп, оозду аштырган ажайып сулуу Ак Мактым аттуу кыз жашайт. Таңертеңки үрүлдө өр кыздарга кошулуп, көлгө түшүп, душман белгиси болгондо үйнөн чыгып, жаңа коюгуна жашынып уктайт деген каңшаар укканбыз. Ошол кызды табууга колунан катуу кармабай, жаман сөз айтпай, ууру көз менен үңүлбөй Тайчы алдына алып келүүгө жардык кылынат. Ким ушул ишти аткарып ушунун өтөсүнө чыкса, ат башындай алтын таберик кылынып, элине кайтарылат. Тайчынын сөзү сөз. Кыз Мактымды тапкыла. Бекарстандын кошуну жеткен жердин кызын олжолоп, жигиттерин тилсиз кул кылып, элди чаап басып алган журттун туткундарына чеп-сепил курдуруп, жан элекетке түшүп атышты. Дарыя боюнда азырда иш кычаган, алыстагы сепил-чепке барчу суу үчүн куур жасап, аны дарыя менен туташтырар күн. Туткун жигиттер муздак суу кечип, сөөгү какшыганга карабай, чоң таштарды алып, бир жерден экинчи жерге жылдырып, куурдун оозунда сарыгып кетсин үчүн таштарды тизип, жан элекетке түшүп иштеп атышат. Карабет калмак сакчы пайгамбар жашына барып калган чалды өзүнө чакырып, могул ташты ал дегенде ишара кылды. Иштеп аткан туткундардан бөлүнүп келип, теги агыбышка сербейген сакалын бириндетип сылап, ташты ала берди эле, таш ордунан жылбады. Анан боюн түздөп туруп калды. Аңгыча карабет жигит чалды камчы менен жон талаштыра бер чапты. Хансыз да денеси шишип көгөрүп турган абышка чыдабады көрүнөт, камчысын шарт колунан жулуп алып суу кыргытты. Туткундар эс учу чыгып баштарын көтөргөн бойдон тигил экөөнү карап калды. Аңгыча тигил кызыл бет сакчы башка сакчыларга бир нерсе деп чулдурады. Башкалар чуркап келди да, бирөө абышканы жон талаштыра бер депти. Киши ташка чалынып түштү. Тигилер ташты көтөр дегендей белги берди, чал кайра ташты кучактады. Ошондо кызыл бет көчүккө келтирип тептеле, чал таштын үстүн баса жыгылып, оозунан кан куюлуп кетти да, турбай калды. Анан сакчылардын экөө чалдын бирин колунан, бери эки бутунан кармап суунун шарына таштады. Абышканын денеси бер чок болуп кетти да, айлампада кыйла көрүнүп көрүнбөй айланып туруп, кайра калкып суу үстүнө чыгып, төмөн карай агып жөнөдү. Бир жигит башын өйдө кылып тура калды эле, ошол замат эле аны кайтарып турган сакчынын камчысы жонуна кызыл сызык сызып койду. Тегил жигит ачуу менен өзүндөй ташты көтөрүп келип таштады эле, суу башка бир сакчыга, иштетер адамы калбаган баягы кызыл бет сакчыга чачырады. Ал не кыларын билбей, бирдемелерди айтып, сөгүнүп, ары жылып кетти. Бекарстан Тайчы келатат. Тайчы келатат. Орсок тиш ноян буларга кыйкырып кабар кылды. Сакчылар өздөрүн растап былк этпей калышты. Ар жактан шашыла баскан бир топ киши көрүндү. Алардын ортосунда жашы токтолуп калган
Тууралуу, олбурлуу, көздөрү бүтөгөй, жүрүшү шахдам, кош мүйүз түшүрүлгөн тулга сымал баш кийим кийген кызыл көз тайчы келатты. Туткундар ишин токтоткон жок, көгөргөн балтырларын суу жайлап, үшүгөндө не кылар айласын таба албай, тоок торчосунан бир буттап таштардын үстүнө тура калышат. Эч кандай сакчылар? Бек Арстан өз кишилерине карады. Жакшы, жакшы. Иштеп атабыз. Жигиттери бир ооздон каардуу кол башчынын оозун карашты. Иштеп атсаңар, мындай, жакын келгиле. Бек Арстан сакчыларды өзүн оротуп алып, эч ким укпасын дегенде акырын айтты. Силердин ишиңер тамамдап калды. Бүгүнтүнү дарыя менен сепилчеп куур аркылуу байланышат. Суу барат. Эртең таңда туткундардан кыбыр эткен жан калбасын. Куур ушердин башталарын булар билип калышты. Эми бул сырды эч ким жан кишиге чыгарбагандай болсун. Иш бүткөн соң сепилге суу баргандан кийин киши чаптырам. Ошондо ай баткандан кийин уучулап тамак ичирип, моюндарына таш байлап дайрага таштагыла. Тирүү эч ким калбасын. Кокус кийин сепилибизге суу барбай кала турган болсо, ошо жерде ушунда сакчылык кылган баарыңдын ичегиңерди суур ыргытам. Бек Арстан ушинтиде жайкылган шар дайраны карап койду. Ушул дайрадай шар эл багынбай жатканына кыжыр келди. Теги туткундарды көрүп, андан бетер тиштенди. Көк сакал карысынан тартып, жаш баласына чейин суу ичинде белине чейин түшүп алышып, эртеден кечке иштей беришет. Көгөрүп кетсе да качып чыгышпайт. Тайчым. Төмөнүрөөктөн бир сакчы чуркап келатат. Колунда бир нерсеси бардай абайлап жүрөт. Не болду? Эмне дейсиң? Тынчылыкпы? Кыйкырынган сакчыга Тайчынын кыжыры келди. Тимеле энеси эгиз төрөгөнсүп чуркайт. Тайчым, мобуну көрүңүзчү. Айнып калган сакчыбы куп-курук колун көрсөтөт. Эмне? Аның эмне? Сакчынын колунан Тайчы эчтекени көрө албады. Сакчы жакын келди. Мобуну көрдүңүзбү? Өрөпкүп кыйкырып сүйлөдү. Көрдүм. Кылго? Кыргыздын кылданган атынын кылыго. Тайчы ушунча кишинин алдында баркын төгүп, аттын кылын алтын тапкансып көтөрүп келген теге сакчысын кылыч менен тең бөлүп койгусу келди. Жакын келсин, азыр ошондой кылат. Кыл эмес, бул чач өлчөдүм. 40 кулаш чач экен. Ким айтты чач деп? Тигинде мен иштетип аткан туткун чал айтты. Алып кел ошол чалды. Сакчы чымын куюм болуп тызылдап чуркап чалга кол булгулап жөнөдү. Ушул жырда Бек Арстан орсок тиш ноёнуна чачты кулаштатты. Ашык кеми жок, чач 40 кулаш чыкты. Абышка сакалы куудай, көкүрөгүнө чейин төгүлгөн киши экен. Арык буттары көк-мөк болуп үшүп титиреп, жыгылып кетпей калчылдап араң турду. Бул эмне? Тайчы Абышкага кайрылды. Абышка титиреп сүйлөй албай, тиши жок мүлктөрү бири-бирине тийип калчылдап атты. Сууга түшүрсөңүз булар калчылдабай калат. Орсок тиш ноён кол башчага карады. Сууга түшүр. Сакчы куу сакал чалды сүйрөп барып сууга түшүрдү. Чын эле чалтын калчылдагы токтоп жай ала түшкөнсүдү. Бул чачпы? Чал ооба дегенсип башын ийкеди. Кимдики? Бек Арстан митаам көз карашы менен көзүн чалга жылдырды. Чал унчукпады. Мактымдыкыбы? Ооба. Жок, билбейм. Чал калтырап эки анча жооп берди. Ошол бойдон тигилердин сөзүн жоопсуз калтырды. Туткундар эңкейип, таш көтөрмүш болуп Абышкадан көзүн алышпады. Бир убакта Абышканын туткундардын аксакалынын башы Бек Арстандын чапкан кылычынан ыргып кетип сууга түшкөнүн, анан денеси башы жок саамга туктоп туруп, Тайчынын үстүн канга боеп жыгылганын, көзү чекирейкен баш сууда курдумга бир чөгүп алып, анан төмөндү карай аста каалыгы багып кеткенин көрүп турушту. Сакчылар, баягы айткан сөздү аткаргыла. Кызмактым дайра боюнда экен. Кылданган зубун кошуун менен мен дайра боюн кыдырам, деди да Бек Арстан артына бурулуп, шагдам кадамын арбыштуу таштап, сепилге карап жөнөп кетти.
Қалмақ кіргенден кейін елдің тыншы кетіп, чачылғаны чачылып, ар ким өзі менен өзі болып, мүрзелер көбейгенден көбейіп, қарға құзғындың күні туып, көмілбей қалған киши өлігіні ол чойып отырышып, қарның қампайтып, жоғылып дайынсыз кеткені мындан көп, жұрт үстін қара бұлыт қаптады. Байсары малын айтап, жайытқа шыққан бойдан қайтпай қалды. Хапсатарда ошол кеткен бойдан қайра келбеді. Қызмақтым екі ағасы сеңдесіменен жаңы жұртына көчіп, мал алсыз, боз үйінде тікелей албай, өңкір ішінде елден бөлініп жашап қалды. Мақтым бүгін дайра бойына Айсұлуны ершітіп келді. Атасы дайынсыз кеткенден бері жақшылыққа ыры олып, башын жуыбай ырымдайды. Бүгін ал құрғақ тарап алғана, чатыштарын жазып, жоқ дегенде жүдөсін біраз жазып қойғыны тоқой ішіндегі дөңсөгі келді. Баяғыдай шаң қайда, жанында Айсұлудан башқа ешкім жоқ, екі өліп шашып-бұшып чачын тараватты. Мақтым, мақтым! Ағасының үнінен мақтым қысылып, қомайланып қалды. Қараса екі ағасы айталыменен малсары жақын келіп қалыптыр. Мақтым чөчіп кетті. Жөншілікті келбейтілі, бір бале болғанғы деп ойы жамандықты алды. Емне болды, әкелер? Тыншылық па? Біз уға баратауыз, деді малсары. Қайда? Бейуақ шығыпсыздар ғой? Мақтым тегілердің тамаша чындап айтып атқанын ажырата албай сұрады. Оның уағына қарабай қалдық. Қалмақтар қырып қойды. Үйді тишке ұрнары ештікебіз қалбады. Атабызды азалайбыз деп отыра берсек, тырайып өліп қалғыдайбыз. Айталы ұлы-ұлық қылып қапалуы сөйледі. Мақтым бұлардың чинелі кетіп баратқанына емешенгендей. Барбайлы қойғылачы. Қоғаң болып тұрады. Алда емне олып кетеді. Деп, андан ары айталбай қалды. Қойчы Мақтым, мұншалық емне болды. Малсары қарындашын жайлантып жуатуға әрекет қылды. Ертеден бері жүрегім елеп-желеп болып бір жамандықты тұйып атады. Бірдеме олып кетпесін, бар бағлашы. Қойсаңшы, емнен айтасың? Малсары дәлі тұғытпайды. Саға киік алып келеміз, Айсұлу? Айталы Айсұлуға қарап жылмайып қойып, жонындағы ақ бараңын оңдонып жолына түшті. Артынан малсары ерчіді. Алары жалғыз аяқ жолменен күребөз тоғыны беттеп салғанда, Мақтым түндетен бері түпөйл қылған, бір күнді чықый чаштарының ұчына қартқан санағасын төгіп кірді. Түнді бір жатып түш көрдім әке, түшімді мүшкіл іш көрдім әке. Бұл түшім менің қорққан түш әке, жүрегім сезіп болған түш әке. Қызыл бір қиян сел көрдім әке, қызарып аққан тал көрдім әке. Қызыл бір бөйрөгел көрдім әке, қыл-қылдаған жо көрдім әке. Тосмо бір тосмо жол көрдім әке, тосмолоған ел көрдім әке. Тағанываған ер көрдім әке, топташып жүрген ел көрдім әке. Қанжығадан баш көрдім әке, қара бір көстен жаш көрдім әке. Желбірей желбір желгелет әке, желбірекен ту келет әке. Көзіме бір жаман көрінет әке, жер жайнаған ел келет әке. Қарайып аққан сел келет әке, қара бір қочқыл қан көрдім әке. Қанжығада баш көрдім әке, қарайып басқан ел келет әке. Мақтымдың созылынған мұңды даушы қиыла жерге ботосын жоқтап боздығын қаймалдың үніндей олып, арманы да атасын айтқан қошығы да, кемдір біреуге болған қосалығы сағынычы да ұшында айтылып атқансы да. Ағалары шарт тоқтап, қыз Мақтымдың созылынған арманды мұңқанышын ешітіп тұрып қалышты. Алдыға жылышқа да, артқа бұрылышқа да дарман жоқ. Екі ағасы молодай қатып, не қылар айласын іштерінен ойланышып, уға кетейін десе Мақтымдың боздосы алдыға жылдырбай, қалайын терсе ачқалығы жанға батып, анын үстіне учулықтың жолдан қайтпаған нәсілін арқынан аттап кет албай селейіп тұрышты да, бұғыры кер ішенчек, байы малсарға бірінші жан кірді. Қалалы жаке анда. Мақтымдың түші жақшылықтың белгісі емес. Башқа күні баралы. Елігі алған айталы, түшкөне кірбейді. Түшің дырымда ба? Түшің түлкінің боғы. Тәуірчені тапқан екенсіңер. Кеттік малсары. Ошентіде артын қаравай жолын ұлантты. Мақтым шағы сынғанға қапа болып, әкелерін саартан берке бұшайман сөзін ұқпағанға көзіне жаш келіп бұлыға түшті.
Малсары тоқтап, бір-екі қадам бері басып, «Қапа болбачы Мақтым, әкемді білесің. Уға бір жөні сөп өлтірсең де қалбайды. Мен жолдың қайтаруға шығынып көрейін. Өзі дәле алыс кетпейбіз. Мына бұл күрөбөс тоғының берке етегінен іле қолға тигенін атып келе қалауыз. Көп болса 3 күн. Қайыр Мақтым, қайыр Айсылу», деп қойып ағасының артынан алды жүніп кетті. Ағалар кеткенден кейін Мақтымның санасы санға бөлініп өзінче бұл қылығын іштен айыптап, жақшылыққа жүріп, жаман нәрсені ойлабайын десе да ойлар бірінен сала бері келе берді. Бір тұруq атасын малалы менен қарымбайчасынан жер жұтып, атасы қақ қиямат қайымға чейін ошол малын айдап бара бере тұрғандай, қиналып, қысталып, қой, уй, жылқы, ешкінің артынан сандалып кетіп атқан болып елесі келе қалатта, анан ал елес жоқ болып, екі әкесі күрөбөс тоодо қалмақтың қолына түшіп айдалып бараткандай сезіледі. Бір тұрып екі ағасын екі килейген илбери саңды атқандай селт ете чочу болады. Анан көптөн бері өлі тирүүсү дайынсыз Батырбек мойнуна золу салынып каяққадыр бір жаққа айдалып кетіп бараткандай болады. Дағы башка елестері бірінің артынан бiri келіп, кыз Мактымдын чаш тарағаны да уай менен кошулуп, қолындағы буюмдары түшө берип, не кылып атканын өзү дурус аңдабай, делбе болгон кишидей карбаластай берди. Күн бешимден угундо биринчи Айсылуу кыйкырды. «Эже, караңызчы, тигинде кара таандай жылып келаткан эмне?» Кыз Мактым сиңдиси көрсөткөн жакты карап, карбаластап калды. «Айланайын Айсылуу, түшүм ушул беле. Сен кач, тез жүр каба келериңе жет. Күрөбөс тоонун күн чыгышына бар. Акелеп кыйкыр, жүгүр тез, таап кел. Баягы токой ишиндеги дал доочол менен жүр. Анан түн киргизип үңкүргө келгиле. Мен да жашырынып олтуруп, түн түшөөрү менен үңкүргө барам». Айсылуу чуркаган бойдон элеңдеп, элик көзүн бакырайтып жөнөп кетти. Шашкылактап кыз Мактым чаштарын түрүп чогултуп, этине ороп байлап, жигиттик кийимин кийип, туулгасын оңдонуп эме жөнөй берерде чачы жазылып, тайгөрөң аты мүдүрүлүп, жаныбар жылкы көмкөрөсүнөн кулайт. Аш-баш дегиче калмактын тыңчыларынан 4 жигит келип калат. Мактым тайгөрөңдү жыккан жазылып кеткен чачын кайра жыйнап киргенче жигиттер кылыч ташып, кыздын шаштын алат. Кыз төртөөнү ептеп алаксытып, кылыч ташса кылыч ташып чачын белине ороп, тайгөрөңдү алкынтып кайра жөнөй берерде дүңкүрөгөн көп кол менен тайчы ороп калат. Бегарстан айланып келип ак Мактымды көрүп куштарланып, кыздын сулуулугуна кумар болуп чын эле эл айткандай арзыса булор ургаач экенине көзү жетти. Кыздын сулуулугуна там бере кайра карады. Түзөк, издеткенче бар экенсиң ак Мактым сулуу, деди да кызга жакын келип колундагы баягы бир тал чашты көрсөтүп, «Моуну тааныйсыңбы?» деп кайрылды. Мактым тиштенип туруп өзүнүн тулум чачын тааныды. Кызыл көз тайчыны тешетиктеп ошол чачы менен буу өлтүргүсү келди. Анан койнундагы катылуу канжарын эстеп, колун шарт койнуна салды да, канжарды алып туруп тайчыны ураарда сезип калган кыйты кол башчы кыздын назик колунан катуу кыса кармады эле, канжар ыргып түшүп жерге сайылып калды. «Иттер, жойлогон түлкүлөр!» Мактым каарданып кыйкырды. «Ой, мейманды ушинтип тососуңбу?» Бегарстан калп эле жоюплана сүйлөдү. «Мейманды ким чакырды?» «Сизге окшогон сулуулар», тайчы күлүмүшетти. «Менин көрөйүн деген көзүм жок, баскынчылар». «Көзүңдү бар кылабыз ургаачам, биз деген жигитпиз». «Жигит болбой жерге кир». Ары жактан Айдар Көкүлдүн оюну Бекарстанга жакын келди. «Айтпадым беле сизге ылайык деп. Менин сүймөнчүлүгүм үчүн ал бирдеге деп келат эле, тайчы «Шлекеңди тарт аңге» деп камчысы менен уруп жиберди. «Алып бар муну желдет, муздап сал. Мактымдын ырымы болсун». Желдет тайчынын ишенген Айдар Көкүлдүн оюнун эки жигитке бастырып алып, койчосунан муздап таштады. Таштын үстүн кан жая берди. Баягы ушул таштын үстүндө Айсылуу ташкана ойноп атпады беле. Эми кан жайып жатат. Мактым не кыларын билбей нес болуп жыгылайын деп араң-араң карманып турат.
muğundары qaltırap titrep atdı. Gördün bö, sen üçün eň jakşy noýonum, sizler musulmanlar aytkanday Hudaýdyň joluna Hudaý boldy, dep kızıl gözlerini Maktımga tigile uğurtundan külmüş bolup kaşlarını oymoytu çoyup koydu. Oşol günü jaynagan kalmak koşunu oy tüzdün bardan çoğulup asker jinalışını ötkürüp ağa Kakan degen hakim uluk, anan kantajı asker kolbaşçı, jympaň, awak türmö, başçı menen duňçu, tilmeçi, kotormoçusu degendi bildiret. Oşular geldi. Kolbaşçı Bekarstan süyledi. Köp kalmak koşuğunu, alamdan eň ıyık, eň güçtü adamdары ukkula. Sizler menen kıyla jer, kıyla eldi qarattık. Men çarça büttüm. Mundan keyin koşuğun başçılıkta inim Janserekке tabıştayım. Sizlerde kurgak jer tügöngüçe, gündün batar uyasına çeyin baştap, barar jeňerman başçıňar bugünden baştap Janserek'tin aytkan degen. Janserek kalmak koşununun kolbaşçısı boldu. Oşinti da al özü urunup jirgen oor kılıçın, kança bir adamdın başın jula çapkan, kolun şılıy koygon, kardın jarıp çıkkan kanduu kılıçtı inisine koş koldap sundu. Anısı ağasının kılıçını aldı da çögölep turup bolot kılıçtın mizine erinderin tigizip ant berdi. Köpçülük kıykırıp attı. Jabu, Janserek. Bekarstan ızı çuğa tüşüp inesi Janserek'tin atın uran kılıp kıykırıp atkan uçu tübü görünbegen kıldagan köp koldu görüp hiçi eljirep turdu. Bir kezde mundan 20 jyl aval özü de uşintip kılıç öp ant kılgan, andan beri bu kol kança köböydü. Jengen жердin jigitlerinin barın özlerine koşup beletat, samsıgan köpçülükke tenkeler güç kalbay kaldokşayt, ananda basıp algan jerlerde kaltırılgan kol küçüçü, jazayıldarçı, tömültıktarıçı, tümön koşun toptuldu. Uşundayda uruştan ketip atkana bir çeti alam kılsa, bir çeti tuğraday göründü. Yeme jaştar soğuşsun, karır aldında buttu uzun sunup jatsın. Men öz elime qaytam, dedi Bekarstan enesine. Maktım suluğunu meni jetkirer tandamak oldu, arabalarda bul jerdin tartuuları menen koşu sazdattır. Eşiňe uluğu jürüşüňe umat tileyim. Jer üstünde kalmak koşununa tengeler güç jok. Mundan keyin de bolbayt. Kıyamat günge çeyin alamdy bestermetebis. Koş, inim, kılıçın kandu, jüregiň jaldu, gözüň ötkür, sösüň öktüm bolsun. Jengil jürüp eliňe oor qayt. İşenimiňizge rahmat. Jer tügenip, kuş uyasyna deýre eldin baryn talap ordobuzga taşy berebis. Sizdin kanduu kılıçıňyzdy dat bastırbaýym. Janserek büt beli gözüne ötkenge jetin albay kuanyp, agasyn näde balkaryn bilbey atdy. Kalmak koşunu jürüşini ulantdy. Bekarstanda buran çakırgan köpçülük Janserek'tin atını aytıp, Janserek'te uran çakırıp, günbatıştı bettep jol aldı. Örpüldügen sayabanduğuna apa araba jasa vaq Maktım kalıp geldi. Geliňiz, olturuňuz. Bekarstan taýçy menen keçi orsok teş noýon kızdan surandy. Biz orukka getebis. Maktım unçukpay turgan jerinde katıp tura berdi. Zorduktab götürüp salıştan je katu uruşudan noýon taýçydan aýbykdy. Mentip ketip atkanda kolbaşçı Aýdar kökül noýondun günün salyp goýsa jamanda. Akyr arabaga oturguzuga Bekarstan özü geldi. Ansız da Maktymdy nışarla bile andan çıgalbay, uzap kete albay imerçik dep atkan. Çıgyňyz ak Maktym sulu, barar jeribiz uzak jol, ermekdeşip ketebis. Maktym başyny götürüp 3 günden beri birinci söz aýtdy. Maga şamşarыңdy ber. Hem ne kılasyň çüregim? Ölügüm öz jerimde kalsın. Saga şamşar karmaş jaraşpaýt. Sen Kıtay şayı giyip, par jazdykta şarap içip, şapar teýip jatyşyň gerek. Köpüzge başka nerseniň geregi jok. Biz işlerin işlep jasarybızdy jasap böttük. Çıg arabaga. Maktym dele öz ıhtiyar menen çykpay meltirep tura berdi.
Çık biz orada oyla. Olca kızga okşabay, jırgar жериңe өзүң oturup бар. Мактым деле чыкпады. Акыры аргасы түгөнгөн Бекарстан зордуктап отургузду да хараба жүрүшүн тездетип, кыз көз жашын төгүп ата журттан алыстап баратты. Ак мактыптын көз алдында балалыгы өткөн тоо таш, токой, дарыя бою мистезарлар, жаңактар калып атты. Хана күрөбөс тоо шаңкайып күнгө аппак кары жалтырап улам алыстап калып, кичирейип кетип аткан сыйды. Күрөбөс тоодон эки агасынын сиңдисинин элеси чыга калды. Мактымдын ичинен булук кан үн чыкты. Коюма келбес калмактын аке, колунда кетип баратам аке. Жаз жайлооңду айтып кой аке, жазында качсам табайын аке. Көз-көздөөңдү айтып кой аке, көзүндө качсам барайын аке. Кыш-кыштооңду айтып кой аке, кышында таап алайын аке. Аска жаңыргына аралаш айталы акесинин үнү болор болбосу кылды. Жазында жайлар жалпак таш мактым, жазында качсаң шондон тапмактым. Көзүндө көздөр күрөбөс мактым, көзүндө качсаң шондон тапмактым. Кышында кыштар кызыл таш мактым, кышында качсаң шондон тапмактым. Айталынын элеси акырында отуруп, үнө угулбай өзү да жок болуп кетти да, малсары келе калды көзүнө. Анан кичәгесинин ыяралаш үні эштилди. Кабарыңды кеч алып мактым, карбаластап биз калып мактым. Үңкүргө келсек үнүң жок мактым, үн берчи сулуу өзүң жок мактым. Канатыбыз кайрылды мактым, тирүүлөй сенден айрылдык мактым. Малсары да ыйламсырай жок болду. Эми күрөбөс тоодо чаштары жазылган жылаңайлак тызылдап чуркаган сиңдиси Айсулуу көрүндү. Ал ыйлап алган, коркуп өңү куп-куу. Калмактар салып чуулган эже, арманың бизге угулбай эже. Күйүп келсек кийиктей болуп кийитиң турат өзүң жок эже. Капкара бир кан көрдүм эже, калмактан жерде баш көрдүм эже. Көзүңөн аккан жаш көрдүм эже, күнгө кеткен кол көрдүм эже. Балаханаң бош көрдүм эже, тирүүбү, өлүү билбедим эже. Жазылган чачың үрпөдүм эже. Мактым эсинен чочуп, Айсулуу, Айсулуу деп катуу кыйкырып алды. Жанында кетип аткан сакчылар, тайчы, араба кеч баары эстери ооп, Мактымды карап калды. Ал жинди болгон немедей атырылып, чаштарын жазып, жакын келген кишини ургулап, колуна тийген нерсени ыргытып, өзүн өзү муунтуп, башын колдор менен түрткүлөп, чаштарын тарткылап, делбе болуп кетти. Байлап таштагыла акмак канчыкты, деди да, Бекарстан өзүнүн асемделүү атын минип алыстан Мактымдын чүмбөт арабасына көз кырын салып, жерине кетип атты. Булардын артынан бая Мактым колго түшкөндөн бери калбай ээрчип жүргөн тайгүрөң ат чылбырын сүйрөп, Мактымдын арабасынан узабай башын жерге салып азалуу немедей келе берди. Кыз Мактым туткун Мактым аталып, бөтөн эл, бөтөн жерде Бекарстандын аялы болуп жашап калды. Түнү түшүнөн, күндүз оюнан өскөн жери, бир туугандары балалыгы кетпей койду. Хайла барбы? Күн-күнгө алмашып, ай-айга толуп, жыл-жылга кесек берип, качайын десе кача албай, кайтаруусунан кете албай, ичкени ирим, жегени желим болуп, сана 40 кулаш чачын акка боеп, бетине тырыш жиймелеп, өлбөстөн күнүн өткөрүп атты. Апсайган арстандай кызыл көз, суйдаң сакал Бекарстан шарапка кызып келип, күндүз кечке уучулуктан, гаремден бошобой, түнү келип, бышылдап доңуз окшоп Мактымдын жанында бир колуна анын чачын ороп, бир колуна көкрөгүндөгү кош дөңдүн бирин мыжыга карма уктайт. Башкадан жазса да тайчы ошентип укташтан жазбайт. Канча жолу Мактым качайын деди, канча жолу Бекарстан ойгонуп, аны качырбай уштады. Ошентип жүрүп, эгиз уулду болушту. Бекарстандын гареми, бу чөлкөмдүн туш тарабынан алынып келинген кыздар үлбүрөгөн жуп-жука дүрдүң дүрүйө кийимдерди кийип алып бийлеп атышат. Мындай бейдин ыргагына маашыланып ичимдиктен кайфын сүрүштү тайчы басып алган жерлеринин хандарынан жана хакимдеринен үйрөнгөн.
Hal tamaşaga batıp akırın, kızlardan kıymılına göz salıp, işten jaşı ötüp, güç kuvattan kalıp baratkanına, uşul kızlar menen jeteleşip kete alvay turganına tiştenip, kantıda uşintip görüp turgandan özüne kanaat kılıp, näpsin urgaçlardın nazik denesini ağıtıp şilikeyin koyultup, özü toyhon menen gözü sugalaktık kılıp karabattı. Kızdaran sayın bu avuşka bulup ratkan bir gezdegi karu göçtü, kızıl göz, kol başçını tabalaganday jakın gelişip, suydan sakaldarını karmalaşıp, betterin tegizişip, kolundağı içimdeginden uğurtap tatışıp, ansızda tili salangtap sööktön ümit kılgan iççesinden, ümit çirkinin üzalvay turgan çaldın için örtteşet. Sırttan bayağı orsok tiş noyonu çurkap geldi da Tayçi'ge iyilip tazim kılıp, "Hurmatlı uluğu Tayçim, at çavuş büttü," dedi. Hırasındele 2 günden beri at çavuş bolup atkanın estinde çıkarıp koyuptur. Kaysı at çıktı? Bek sargılığı bıca, çın sargılı ba? Çok, anday bol ve kaldı aldı er Tayçim. Ananın kimden atı çıktı? Sizdin kırgız ayalınız mahtımdan atı altına at saldırvay geldi. Begarstan közünü açıp özünü özü toktatıp aldı. Kırgızın atı çıktı mı? Kırgız. Çangtuğ musulman degen manide, Çangtuğ'nun kızına körsatam men. Tayçi tiştenip açuğusu gelip, bir kıyla oylanıp durup sözünü aladı. Al katın emes, olcadan gelgen olcake al. Tutkundan gelgen tuyuke al, mucur. Mucur kelgin degen manide, katın başı menen baygege at koşat degen emnesi. Baygege at koşup maraga çıguu katındın kılar iş emes. Kırgından gelgen kısteke kuturgan egen. Ersiregen kulcakeydin atın karmap kulağın julup, jal kuyruğun kesip taştagıla. Özün magal gelgile. Orsuk tiş noyan kudungdagan boydan çıkıp ketdi. Bulardın da Tayçinin da inesi Çınarstan baş bulup göz artkandar maktım. Kanday sulu, adamdan başka jaralgan. Bir görüp alış degen özü kança aturat. Hanı Tayçı da bilet, hilge koşboyt, özüynen çıgarbayt. Maktımdın görgön günü bir gana töşök. Begarstan'dan aldına maktımda alıp geldi. Bayağı maktım emes. Tayçıge şart şurt basıp, kırgızlar keçü joğu kiyimin giyip, kılıç asıp, çaçın belini uğrap baylap alıptır. Kudu ilgeri olcağa düşkön kezindegidey. Begarstan tankala karada. Hıylaşmenin tuyultuştan başkanı bilbegen kırgız ayalı bugün ne olup kılgan? Bu kanday maktımım, erkek kılar iş kılıp, baygege at koşup jüresin. Sende namus yok bu. Sen degen ulu Begarstan Tayçının ayalısın, şunu bilesin be? Bilbeyim. Anan emnini bilesin. Jerim kırgız, elim kırgız. Jurtum kırgız, dilim kırgız. Begarstanға birge jaşagan gündön beri açılıp bir süйлöbögen adamça tike karabagan maktım bugün başkaça bolup sirkesi su götürübey çeçkindü karap süylönüp attı. Akırı uşul suluğunu süйлötem dep Tayçı kança uvaralanganda duduktan beter unçukbay koyçum emes bile. Hemi mintip nonok dep jürgönü dart desi bale edip. Dağı emneni bilesin. Başka iş nerseni bilbeyim. Sen olca kız ekeningde. Seni men buylalap joğdan alıp gelgenimde taman astıma tevelep kulak keste kul kılsam da öz erkim ekenim bilbeysin be. Kalasam men seni bazarga satam. Kalasam seni jakşı görüp seni talaşkan inime je başka bir ögöt görüp berem. Ayt janыңды. Emne üçün at koştun? Men taygüröň atыңdan jonun jor butun aksak kılıp koybodım bile. Ova, seni köhüzü teң oşentkensin. Asıl çаңda jatsa da asıl boydan kalatda. Menin taygüröňüm oşondoy asılmalı eken. Oşondoy eken. Toltuңda bay tuğrasını ayt. Emne üçün baygege at koştun? Begarstan sakalların sirbeytip gözünün qarı görünüp emi çığındap kıykırgına güçün çıgarıp attı. Ayt deyim. Göröyin dedim. Emneni? Günde görüşçegen silerin atıňar mıktı eken je jondan jogry ketbegen menin atım mıktı eken. Gördüň anan? Gördüm. Menin namusyma tiýgeni kıldyň bul işte. Meni uyatqa kaldyryp üçin ata agıtdyň. Ova, oşentdim. Elim güçsüz bolup,
Бириге албай чачылып төгүлүп, өзүм колго түшүп, сага туткун болдум. Мени зордоп алып келип, зотоп катын кылып, бала көрдүң. Балдарымдын атын мен Асан Үсөн коёл десем, сен көнбөй, чин менен хун койдуң. Капастагы куштай арманым айтып, күндө ыйладым, андан пайда таппадым. Акыры байгеге мени ээрчип келген Тайгүрөң атымды коштум. Менин эли жеримен ушул ат гана эстелик болуп жанда жүрөт. Ошол ат болбогондо, ушуга ылым санабаганда, арманымды кулагына айтып, Гүлдөбөгө барып, Тайгүрөңгө ыйлап албаганда мен да уу ичип өлөт элем. Ушул атты байгеде ырымы кылдым. Жакшылыкка жорудум. Чыгып берди жаныбарым. Мен сенин маскараңды калмак журтунун баарына чыгардым. Тарт делеңди канчык. Сени Чынарстан келгенде чачыңды жулуп ошого тапшырбасам, өзүмдүн колум барбай турат. Чын элеби? Койсоңчу, ал кол эмнелерге гана барбаган. Кантип бир канчыкты өлтүрүүгө орбой калсын. Бу жоош тилсиз аялынын мындай кылыгына Тайчы чыдабай баратты. Чыгып кет, жогол, көзүмө көрүнбө. Мактым аста басып, өзүнүн айтып алган сөздөрүнө өзүнчө ыраазы болгон таризде артка бурулуп да карабай, көздөрү кып-кызыл болуп турган күйөөсүн тиктебей чыгып кетти. Уктоочу канасында калың төшөктө ак Мактым сунала жатат. Сулуулук деген канчалык болсо адамда кала берет турбайбы? Уктап атканда ууртунда жылмаюусу жаздыкка төгүлүп, андан жерде узун чубалып жаткан чачы, жумулган көздөрү, кирпиктери, аппак койгон аккуу мойну, көкүрөктөрү. Анын жанында суйдаң сакалдуу, беттерин небак тырыш аралап, өмүр бою ат үстүндө жүргөнгө белдери бүкүрөйүп калган кызыл көз Бекарстан уйкусуз жатат. Адатынча бир колуна Мактымдын бир чачын уруп, бир колу менен эмчегин кармап жанындагы олжодон тапкан келинге жакындай албай, белинен суусу качканга ызасын кимден чыгарарын билбей буулуга бул сулууну эртең эле энеси Чынарстанга өткөрүп бергиси бар. Анан кайра бул оюнан айнып, ушинтип жанында жата бергиси келет. Көптөн бери жан серегинен дайын жок. Же өлүүсү же тирүүсү белгисиз. Кошундан көп жигиттер качып келишти. Алардын айтуусунда бир жерде катуу кыргынга учурашыптыр. Эми көрөргүнү не болот? Ошол кыргындан бу кошундун бели кайра түзөлүп, кайра урушкан баягыдай дөң менен кире алабы? Бул жакта да урушка кирер эркек тана калбады. Ушуларды ойлоп отуруп Бекарстан кеч уктады. Адатынча коңуругун тартып, шараптын күчүнөн бадандары жибип, көчүлүп кетип, анан адатынча коңурукту баштады. Ак Мактым түш көрдү. Түшүндө илгерки өткөн бир күн экен, айланда жүрөт. Кыздар тегеректеп алып чачын жууп атат. Асманда ай эмес эле Баатырбек отурат. Тарынгансып тескери карап алыптыр. Токой баары кыйылып, ордуна таштар жайнап кетиптир. Аңгыча эле бирөөлөр кыйкырып, ызы чууга түшүп, таштарга от коюп өрттөп келатат. Таштар алоолонуп күйөт. Кыздар топтолуп алып кошок кошот. Бирөө манас айтат. Чочу ойгонуп кетти. Жанында Бекарстан коңгурук тартып уктап атат. Мактым кайра көзүн жумду. Уйкусунун арасында көз алдына акырын тыкылдап басып Тайгүрөң келди. Тайгүрөң Мактымдын башына келип, кесилген сопол куйругун чачайтып, көзүнөн шоро жашын агызып, муңканган үнү менен шыбырап кирди. Алатуу кайда, эл кайда Мактым? Ак калпак кийген эр кайда Мактым? Кулунчак кайда, көрүнбөс жайда, көк шиберлүү жер кайда Мактым? Көгиримдүү көл кайда Мактым? Белес кырдашып Мактым, бел туткан элге кетели Мактым. Ашу кырдашып Мактым, алтыным элге кетели Мактым. Адыр кырдашып Мактым, армандуу элге кетели Мактым. Көзүңдү ачып ойгончу Мактым. Кыз чагыңды ойлочу Мактым, эсиңе келип ойгончу Мактым, элиң жакты ойлочу Мактым. Туруп бир эстеп ойгончу Мактым, туулган жерди ойлочу Мактым. Сен кетпесең мен кетем Мактым, жал куйруктан айрылып Мактым, сопол болуп арыдым Мактым. Кезегим жетип кардым Мактым, сен кетпесең мен кетем Мактым. Мен жеримди сагындым Мактым, мен элимди сагындым Мактым. Тайгүрөңдүн шыбыры акырын узап, карааны да көрүнбөй, көзүнүн элеси күңүрттөнүп алыстап баратты.
Ал ошол бойдан кетип кала тургансып, Мактым не кыларын билбей атына жалынып кирди. Түлкү бир жүрбөс түнөк жол, түндөп келдим арман көч. Түшүмө кирбес калмактын колуна түштүм арман көч. Карышкыр жүрбөс караан жол, капталып калдым арман көч. Кашыма келбес калмактын колуна түштүм арман көч. Бул алжыган калмактын адамга сыяр кеби жок, атка минсеби жок. Арманды өткөн жан болдум, алымды сурар киши жок. Алышып ойнор теңим жок. Ала тоо кайда, жер кайда, айтпай кыргыз эл кайда. Кулаалы деген куш болдум, Кудай кылды кыз болдум. Калмактан көрүп кордукту, куруган мактым мыш болдум. Жарганат деген куш болдум. Жаратып Кудай кыз болдум, жабыр тарттым жашыман, жалпы журтка мыш болдум. Мактымдын ыярлаш айткандарын Тайгүрөң уккансып туруп калды. Алда же каларын же кетерин билбей, көзүнөн жашын куюлтуп бир кыйла башын жерден көтөрбөй, не айтарын билбей тура берди. Мактым тигил атты бир отулу таштап келе тургансып, жалынып кирди. Тайгүрөң, Тайгүрөң, мени ала кет. Жаңак мистиге толгон, мергенчилик кылып кумардан канган жеримди сагындым. Балыгы көк кыргып, шылдырап мөңгү жаттанган көк кашка дайра суусун сагындым. Көчүп конуп ат жалында күн өтчү. Жайлоодон жайлоо тандаган көчкө кошо жигиттери жандаган көчмөндү күндөрдү сагындым. Тоодон чыгып тоого батчу толгон айды сагындым. Ай чаргындагы ак чөлмөктү сагындым. Уларлуу тоодон шыралгалуу кайтчу эки акемди сагындым. Жанда жүргөн медерим бакыракай элик көз сиңдим Айсулууну сагындым. Суу боюнда тизилип, каркырадай чурулдап, ыр менен кечти киргесчү тең туштарымды сагындым. Кумарына куштарлантар, жүрөгүндө оту бар, көздөрүнөн нур чачкан, элебинен ысыгы өмүр бою өчпөгөн Батырбекти сагындым. Эркиндикти, каалаган жакка кетүүчү, каалаганды жасоочу эркин күн сени сагындым. Ала кетчи Тайгүрөң, ала кетчи тулпарым, ала кетчи. Токточу Мактым, мен баягы Тайгүрөң эмесмин. Учкан куш менен тең тайлашар алым калбады. Мени түгөтүп өттү. Кабырга сөөгөм каржайып баран калдым. Анда эмне кылалы дейсиң? Колго түшсө не болот? Коркосуңбу? Сен анда качпай эле кой. Жашай бер ушинтип. Мен бетегеси белге жеткен, булак суусу дартка даба болор, өйөр жылкылар кишенип оттон сайран курган, чарчабай куяш нуру башкача мээрим төкчү, кишилери ат кадырына жетчү кулун кез өткөн жериме барып өлөйүн. Жок, Тайгүрөң, мени ала кет. Мен да кетем. Көз ирмемге да калтырба. Алып кет. Мактым кыйкырып чочуп кетти. Тайгүрөң жок. Кетип калганбы? Жанында бышылдап карт күйөөсү уктап атат. Чачын тартты, жылбайт. Бир мамагына колун коюп, бирин оозуна салып чачын белине байлап алган. Мактым акырын козголуп, бүт баденин калтырак басып, башындагы бычакты алды. Анан өзүнүн эки чачынын бирин Бекарстан белине ороп жатканын кесип кирди. Атайын саздалган курч бычак заматта бир чачын сопойтуп койду. Туруп барып оозуна салган мамагынын ордуна эттин өпкөсүн алып келип сордуртту. Кармаган эмчегинин ордуна койдун өпкөсүн карматып, өзүнүн ордуна жүккө жыйган бокчону таштады да лып жылып чыгып кетти. Тайгүрөң караңгыда туруптур. Мактымга жатып берди да, ал үстүнө отурар менен ордунан туруп дауш чыгарбай жортуп барып, анан сызып жөнөдү. Мактымды биринчи көргөн күндөн эле ал жеңесине кайнеси Чынарстандын көзү түшүп, акырын күзөтүп келет. Оюндагысын аткарайын дейт, агасынан коркот. Анын үстүнө Тайчы бу жаңы келген кыргыз аялынын жанынан кетпей койгон, энесинен да кызганып көп чулута бербейт. Жеңесинин баскан турганы, чаштарын чубалтып ары бери өткөнү ага бир керемет сезилип, күндө булар уктап атканда, таң эртең менен кичинекей үйдүн жылчыгынан карап алмай бар, бул ага адат болуп калды. Антпесе уктай албайт. Жүрө да албайт. Ошол жылчыктан акесинин жанында жаткан жеңесин көрөт да, көпшөнү сууп, анан барып кайра түшкө чейин уктайт. Күндүздө караган,
Атүгүл кийинки күндөрү акесинин катын алып берем деген кыз доосунан баш тартып, аялсыз өтөм деп жашты. Жылчыктан бир жолу жеңесин көрүп алса болгону. Өткөндө Бекарстан отургузуп алып, "Жеңеңди аласыңбы? Мен сага өткөрүп берейинби?" деди чын тамашасы белгисиз. Чынарстан унчукпай койду. Мунусун макулдук экенин агасы да өзү да билди. Мына адатынча Чынарстан жылчыкка келип эки жакты каранып алып, көзүнө тааныш тешиктен каректерин ичкериге таштады. Жок, көргөн көзүнө ишенбеди. Агасы бокчону кучакта бирдекени суруп атат. Чуркап эле кирди. Бекарстандын ойгонор түрү көрүнбөйт. Каруу олуктап калган. Чынарстан коңурук тартып аткан агасын бир деп кыйкырды. "Койнуңда жаткан катының кына акмак. Алсырап шарап ичкенче атаңдын канын ичсеңчи, бозоруп босо ичкенче ботоңдун канын ичсеңчи, бир катынды кармай албай же мага бербей кылганың ушулбу? Иттин өпкөсүн соргончо муунуп өл. Бокчону кучактап атканча бокту кучактап жат. Тур!" Бекарстан коркконунан өңөлеттен кетип атып, жанындагы Мактымды карады да, анан карааны көрүнбөгөн соң көзүн пар ачып, буту колун чала кийип, кыйкырынып сыртка жөнөдү. Ары канаадан эгиз балдар кошо чуркашты. Дали бейкабар уктап аткан сакчыны тайчы бет талаштыра бир тээп жыга койду. Ошол бойдон ал турбай калды. Мактымдын артынан куугун түштү. Жаныбар тайгүрөң азуу сөйкөп карыбаз ат сызып барат. Таңкы жел Мактымдын буурул чачын делдектетип жазып, бириндетип бөлүп сапырып, чубалжыган узун булут ээрчип алгансып, анын караанын коштоп барат. Ат күүлөнгөндөн күүлөнүп, тушоосунун өйкөдөн орду бутун сыздап оорутканына карабай, аяктарына тийбей жаныбар учуп барат. Артынан куугун келерин билип, тайгүрөң үстүндөгү Мактымдын камчысы жогун туюп, камчы салар алы жок экенин түшүнүп, чымырканып, диштенип, тууган жер көзүнөн өтүп, куланчагы эсине түшүп, дайрада сүзгөн, көлгө кирип киринген кездерин элестетип чуркап барат. Арттан куугун келет. Таң бу жер үстүнөн сүрүлгөндөй алдыда Мактым менен тайгүрөңдүн карааны сүрүлүп барат. Уюлгуган чаңкылат. Аттар ташыркайт, чарчайт, чуркагысы келбейт, ойноктойт, камчы салдырат. Мактымдардын астынан күргүчтөнүп кирген улуу дайра кезикти. "Баласай", деди ыйлагысы келип. Бул дайраны бойлой бир кезде анын эли коңгон, ушундан ары созулуп кетер эле булардын жери. Кийин мындан алыска көчүп кетишкен. "Баласайдан өтө аласыңбы, жаныбарым?" Тайгүрөң дайранын сүрүнөн айбыгып туруп калды. Аттай таштарды умкуруп, карагайларды түбүнөн агызып, нугун бүт көмүп турган чагы экен бу дайранын. Мактымдын ыйлагысы келди. Колго түшөр кез жакындап төмөн жүрдү, кечүү жок, жогору жүрдү. Не кыларын билбей карбаласап турганда арттан ызы чуу түшүп, кыйкырышып, куугундар келип калды. "Хайда, тайгүрөңүм, сууга тарт." Мактым атты омуроолоду. Тайгүрөң эки колун бийикке бир сермеп алып, кошкурунуп сууга өзүн таштады. Мактым шолоктоп күйүнгөнү билинбей, ыйлаганы күлгөнү окшобой, денесин суу каптай бергенине карабай, аттын мойнун кучактап көзүн бекем жумду. Тайгүрөң жаныбар сууга каршы тура албай агып барат, ошентсе да бут сермеп аркы өйүзгө жылган болот. Мактым көзүн ача албай, күүлдөгөн дооштон кулак тунат, чачы чубалып дайрага агат, башын тартып жөнөйт жаштары. Өлүм көзүнө көрүнүп эптеп эле өзү чыкпаса да, тайгүрөңүн ал өйүзгө чыгаргысы келет. Алай дүлөй караңгы, шаулдаган ызы чуу күчөп, коюндай кирген суу ыйык жолдон ашып, бир убакта төөркөш дайра буларды жеңип агып жөнөдү. "Багынба, тарт, тайгүрөң, аз калды. Ушундан чыксак кетебиз. Тууган жерге аз калды. Ушундан өтсөк куугун жете албайт. Тарт, жаныбар, тарт. Камбар ата, колдой көр. Жаныбар, тайгүрөң, тарт. О, Ильяс баба, колдой көр. Кудай, кудай." Мактым суу ичинде кыйкырып атты. Тайгүрөң бутун оңдоп алгансыда кайра сүзүп кирди. Суу азая түшкөнсүдө аркы жээкке жакындап калды. Канаттарын каккылап аңыр учуп өттү. Ат жээкке жетти. Экөө тең аркы өйүзгө кулады. Чаш дале сууда агып, Мактымдын башын талашып атат.
Ал көзін ақырын ачып есіне келді. Жатып алып Тайгүрең есінің чачын тиштеп судан шығарып атыптыр. Мақтым уыртынан күлген болды. Тайгүрең анын тұтқынға түшкөндөн бери тиштерин көрсөткөнүн эми байкады. Мактым көп жылдан бери биринчи мерте күлмүш болду. Аркы жээкте ат жандар турат. Эч кимиси да ап түшө албайт. Бир убакта Чынарстан чаап келип сууга атын агытты. Ат сүзүлө келет. Мактымдын эси чыкты. Ыргып туруп Тайгүрөнгө минерде Чынарстандын аты көрүнбөй калды. Анан Мактым деген ачууну угулду да дайрадагы нокот сымал караан да жок болуп, көңүрөнгөн гана суунун абасы угулуп калды. Мактым кайра жайланып алсырап отурду. Аркы өздөн Бекарстан кыйкырды. Кайт, Мактым, кайт! Бул эмне кылганың? Мактым калтырап титиреп үн катпады. Бекарстан дагы кыйкырды. Кайт, сулуум, кайт! Тим эле жаш баладай өмүр бою бири жүрүп, жакын болгон адамынан айрылып аткансып кыйкырат. Берөт, Мактым, берөт! Мактым да чыдап тура албады. Ал да кыйкырды. Кайтпайм. Сага экинчи барсам түбү катуу жер урсун. Дүйнөмдү сага калтырам, кайт. Калтын сырайымды таштайм. Айдай болгон эки уулуңду таштап кайда барасың? Кайт. Алтын сарайың өзүңө кут кылсын. Кыйкырып калар кызым жок, Мактым, кыз бол, кайт артыңа. Ушунча жыл сага жамандыгым тийди беле. Сен мени жерден айырып, элден айырып жаштыгымды жок кылдың. Мени кор кылдың, эми өлсөм да барбайм. Бекарстан Мактымдын кайтпасын билди. Бу келген убакта Баласайдан бир да ат кече албасын да билет. Баятан бери Тайгүрөңдүн өтүп кеткенине таң, ушу жерге келгенде кармап кетем деп жолду ката көңүлү жай жүрбөдү беле. Же суу агызып инисине окшоп өлүп калбады. Ал өзгө өтүп алып турганын кара. Бер келсе кайра өтсө жээкке чыгар менен муунду таштамак. Өзүн бүт журтуна уят кылып, эттин өпкөсүн сордуртуп, бокчону кучактатып салганын карабайсыңбы бу бурут катындан? Анан Тайчы амалга салып алдап кирди. Кечир мени, Мактымым, кайт артыңа. Кайт, Мактым. Экинчи сага кол тийгизсем элөйүн. Эгиз уулдарыбыз үчүн кайт. Алардын атын эми сен айткандай асан үсөн коелу. Кайт. Бу Баласайдан сенин атың гана өтөт экен. Аттын башын берип өр, Мактым. Эми калахандай жашайсың. Кытай шайга урап, жел бешикте терметип, Маврын ахырдын мейизине канаттуунун сүтүн кошуп багам. Кайт. Бекарстандын бул сөздөрү кулагынын сыртынан кетип атты. Уккусу да келген жок. Азыр өзү да, аты да бир тыныкса, балдарын бир көрүп алсанан кайра жолго чыгат. Сагынган тууган жерине барат. Куштай сызып барат. Ана, балдарын алып келатышат. Бирине бири окшош асан үстөнө келатат. Апалашып, жаналы калбай аттан түшүп жүгүрүп келатышат. Жээкке келип чамыны багып аткан дайранын сүрүнөн айбыгып, эки бала тең тиги өйүздөгү турган Мактымды жалоору карап туруп калды. Апа! Деп кыйкырды бири. Ага экинчиси кошулду. Апа! Мактымдын балдары кыргызча апалаганга денеси дүүлүгүп, эмчектери ийгенсип, өзүн дайрага таштап тургансып кыргакка келди. Жүрөк тушун сыйпалап тапты. Тайгүрөң да козголуп, Мактымга жакындады. Мына хун менен чин үчүн кайт, балдарыңды таштаба. Аркы өздөн Тайчы дали кыйкырып атты. Эми анын Мактымдын кайтпасына биротоло көзү жетти, ачуусу келди. Үн катпайсың Олжеке, жакшылыкты унуттуңбу? Элиңди чаап жок кылууга карсам да алым бар. Жериңди дагы басып, күлүн көккө сапырам. Журтуңда бир жөп калтырбай такырайтып таштайм. Кетсең кете бер. Кайтасыңбы? Мактым эмне кыларын билбеген, акыл эстен айрылган кишиче дел болуп тура берди. Балдар гана аны тушап салды. Айт, кайтасыңбы? Же балдарыңды сууга таштаймбы? Бекарстан деле айкырат. Эми гана эсине келгенсип Мактым да жооп кылды. Алар сенин да балдарың го. Менин балдарым сенин жериңдин ар бир коктусунда бар. Буларды сууга таштайм. Бекарстан ноёндоруна бирдеме деди. Алардан эки балага жакын келип, артына турушту. Балдар бирдей кыйкырышты. Апа! Мактым бул өйүздөн кыйкырды. Таштабагыла, качкыла, балдарга тийбегиле.
Таштагыла. Тегил эки ноян эки баланын качканына, тыбырчылаганына карабай артынан түртүп сууга алып келатты. Токтогула, таштабагыла. Мактым сууга кирди. Чаштары сууга агып түштү. Тайгүрөң да Мактымдын алдына келип, аны суудан тосту. Таштагыла. Бегарстандын арстанча айкырганына уда балдардын апалаган ачуу үнү жаңырып, кыйкырган бойдон сууга агып жоголду. Мактым балдардын суудагы караанын ээрчеп, балдарына чейин суу кечип агым менен төмөн жөнөдү да, анын көкүрөгүнөн ыяралаш сөз чыкты. Айланайын көкүрөк күчүктөрүм, садака болоюндарым, силерге боорум тартылбай жүрдү эле, калмак сынтып жаттым эле. Жан этимден бүткөн экенсиңер, жүрөгүмдү сууруп кеттиңер. Силер атаңардын колунан өлдүңөр. Ал сууда чачагып, көзүнүн жашы баласайга төгүлүп, жүрөгүнүн мыжыгы кармап сууда агайын деп араң турду. Чачынан бир неме тарткан сейт, акырын башын көтөрүп караса, Тайгүрөң тартып эске келтирип атыптыр. Аркы өйстө балдар тургансып жалт карады. Эч ким жок. Алысыраакта чаң чыгарып куугун болуп келгендери кетип атат. Мактым өзүн бир азга токтотту. Аттын мойнун кучактап, буулугуп, шолоктоп өксө ыйлады. Көз жашы кургады. Тайгүрөң аны мойнуна артылткан бойдон салбаңдатып жээкке алып чыкты. Жээкке чыгып алып, ал аттын мойнун кучактап алып, рахмат, бар эми кет тулпарым. Менин жытымды туган жерге алып бар. Алып бар да, ал дайрага агып кетти деп айт. Баарын айтып бер. Бегарстан кантип туткундаганын, кантип канча жыл кыйналганыбызды, кача албай жүрүп акыры качып чыкканыбызды, анан жолдо минтип калганыбызды. Баарын айт, мени кечирирсиң. Бар Тайгүрөң, бар. Бир гана ишенимим эми сенде калды. Эриң жок болсо да, каруун калбай карысаң да элибизге аманчет. Мактым аны дагы кучактады. Жайдакта багытып, чылбырын оозунан чыгарып дайра кыргытты. Эркин жүр. Бар эми. Тайгүрөң имерчиктеп кете албай турду. Мактым жонунан таптап, соорусуна ургулап койду. Тайгүрөң акырын жылып барып, күн батышты беттеп барып, анан шыр жүрүштү салды. Мактым чочуп сууну карады. Кароолонуп көргүчтөп, таштарды омкоруп, кылдырыптатып агып атат. Октос бербей кирген экен канкор дайра. Суунун ичинен эки баласы апалап кыйкырып аткансыды. Кармагыла балдарым, чачымды кармап чыккыла. Мактым чачын сууга таштады. Менин элиме жоо болуп, жериме көз артып, атаңардын ишин улантып, кыргызга басып кирип, жерин өрттөп, элин өлтүрүп, жигитин кул кылып, кызын талап олжолоп кыйнамаксыңар. Эрксиздиктин абалын, капастагы куштун күнүн мен көрдүм. Эми башка эч ким көрбөсүн. Силер балдарым, бирөөлөрдү менин күнүмө калтырмак элеңер, андан кутулдуңар. Бериште өлдүңөр. Таза кеттиңер, эми каргышка калбайсыңар. Бирөөлөрдүн көз жашынын кунуна төрөлбөпсүңөр. Мен ошого ыраазымын. Ошол менин ыйманымы тазалайт. Менин элиме жоо болуп, дагы бир кыргыздын шортуу кызын шорлотподуңар. Мен да силер менен кетем. Ару, Пакиза баласай да силер менен бирге болом. Элиме барсам, арттан кууп, жоо барып, дагы бирөөлөрдү азапка салбасын. Тентип кетсем, эки уулумду нупалып уктатпай кыйнабасын. Мен силерди ичимден дайым Асан Үсөн деп атасам да, сыртымда антип айта албай, чин менен хун деп келдим. Эми антпейм, силерге жетем да бирге болобуз. Асаным менен Үсөнүм. Мактым эсине бир нерсе түшүргөнсүп, бая эгиз уулдар турган аркы үйүздү бир карап алды. Караса, кудду Асан Үсөн турган жерде чоң кыпкызыл күн туруптур. Ал уясынан чыгып келаткан экен. Жарыктык күн жер үстүнө келатыптыр. Мактым күнгө кайрылды. Күнүнө, касиеттүү күн. Бараткан жагыңда менин элим бар. Эки агам бир сиңдим бар. Бала күндөн берилген Батырбегим бар. Менден аларга дубай саламайт. Кутман жерим, касиеттүү тоолорум, токойлорум бар. Аларды табыңа жылытып, нуруңду чачып, мээримиңди аябай сээп өт. Жакшылыгыңды адамдардан аябаа көн. Тайгүрөң атын келатат деп сүйүнчү ал эримден. Күнүнө, сен баарына текс бол. Ала мээси күн. Бирин жылытып, бирин муздатпа, баарына бирдей кара күн.
Kızmaqtım tutkundan çıgıp qasiyettүү Balasayda suuga agıp ketdi de. Duşman bolor tukum kalvada, Jo'nun tukumun ala getdi de. Amanatımdı unutpa günene. Unutpa, zaparыңdan çarçabay çürever. Günene jakşı var. Mınemi bağırıp öttü. Emi gürpüldöp şarpıldap agıp atkan but altındağı suuga karadı. Dayra qaytar sözü kaldı. Altınım Balasayım, günömdün bağırın juuyun. Baldarıma meni jetkire gör. Balasay, senimine gün göreyin. Senimne bolsaң hoşu olayın. O Balasay, boruň al. Barar jerim sen gana. Adamdı bul dünede suw gana arulantyp, suw gana tazalayt. Balasay, mına men geldim. Akmaktım özün suwunun şarına taşladı. Suw ana özüne imere tartıp, baldarının artından alıp jönödü. Balasay kürpülde akyp atat. Töbede gün şaşıp barat.